Салам достор, бүгүн сиздер менен жөнөкөй эле айрандан мына ушундай сонун, даамдуу крем жасоону үйрөнөбүз. Эгерде менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписация кнопкасын басып, каналыма катталууну унутпаңыздар. Алгач бизге 1 же 2 литр айран керектелет. Үйдө уютулган айранда болсо болот, бирок даамы ачуу болбошу керек. Мен магазиндеги айрандан колдондум. Алгач айраныбызды тоңдуруп, мына ушундай марлиге же баштыкка салып алабыз. Бирдеме жасоодон мурда кремди 1-2 күн мурда жасооңуздар керек. Анткени суу агып бүткөнчө узак убакытты талап кылат. Тоңдуруп бүткөндөн кийин ушинтип марлиге салып асып коебуз же баштыкка салып койсоңуздар да болот. Мына ушундай катуу биздин сүзмөгө окшогон творожный сыр пайда болот. 1 литр айрандан көрүп турганыңыздай 325 грамм творожный сыр чыкты. Эми бул творожный сырдын мен жарымын гана колдондум. Ага сгущенка кошуп, коютулган сүт кошуп, жана сахар пудрасын кошуп, мына ошентип миксер менен жакшылап аралаштырып, крем жасап алдым. Даамы боюнча творог кошулган кремге окшош, аябай жылмакай, сонун, формасында жакшы уштап тура турган, мына ушундай жалтылдаган крем пайда болду. Бул кремди сиздер да сөзсүз жасап көрүңүздөр. Эгерде дүкөндөн творожный сыр сатып алсаңыздар, анда ал бир канча эле кымбатка түшөт. Бул үйдө жасалган крем андан 3-4 эсе арзан болот. Бул кремди, творожный сырыбызды башка тортторго да колдонсоңуздар болот. Торт жасаганда дагы формасын жоготпойт, аябай жакшы уштап турат. Мен капкейктерди жасоо үчүн колдондум. Мына ушинтип каалаган насаткаңыздардын жардамы менен гүл чыгарып же башка кооздуктар менен кооздоп койсоңуздар болот. Эгерде видеом пайдалуу болгон болсо, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар жана досторуңуздар менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бактылуу үй бүлө үчүн Замирас Food.